Assalamu alaikum. Özünün ayalığa deptir, ayalına ajırastım dese talak düşöbü. Wa alaikum assalam. Ayalına ajırastım dese talak düşöt. Ошондуктан ар бир сөздү айтаарда ойлонуп сүйлөш керек. Талак деген сөздү такыр козгобой эле коюш керек. Анткени ошол аялыңызда сизге убагында ишенип тийген. Ушун менен мен бактылуу болом, жакшы жашап кетем деп. Тоорайм, кээде эркектерден дагы кетип калат, кээде аял кишиден кетип калат. Бирок ошондо дагы эмне кылыш керек? Мунасага келип, кандай кылалы, жакшы жагында чечели, сен мага керексиң, мен сага керекмин, экөөбүз балдарыбызга керекпиз деген сыяктуу бир аракеттерди эмне кылышыбыз керек? Сөз түрдө көрүшүбүз керек, жакшы жагына аударганга. Адал нерселердин ичинен Алла Тааланын каарын келтирген нерсе эмне деген? Бул талак деген. Алла Таала эң жаман көрүп, каарын келтирген нерсе бул талак. Ошон үчүн талак сөзүн эмне кылышыбыз керек? Колдонбошубуз керек. Талакты айтып алып анан кайра жол издеп, эмне кылам, бuyагы эмне болот деп ачууга бат алдырып берген адамдар толтура. Ошон үчүн ачууга алдырбай, Куранда Алла Таала айткандай, фасбир сабран жамила, татнакай абалда сабыр кылып атпай. Инналлаха ма'ас-сабирин. Албетте Алла Таала сабыр кылуучулар менен биргеликте деп. Ошон үчүн адам жөнөкөй болсо, сабырдуу болсо, анан билимдүү болсо, кайсы илимге жөндөмдүсү ошол илим менен. Жокса кайсы кесипке жөндөмдүсү ошол кесиби менен мыктысы болуп, жөнөкөй өзүнүн мүнөзү, кылган иши бийик же берген илими абдан мыкты болсо, асман тиреген. Анан кийин сабырдуу болсо, бул нур үстүнө нур болот экен, эч качан сыртта калбайт экен. Дайыма бир пайдалуу иш менен алектениңиз. Керек болсо, бирөөлөр жөнүндө жаман ойлогонго, ушакташканга убакыт дагы калбаш керек экен. Бүт баленин баары бекерчиликтен чыгат. Ар ким тигил митип алыптыр, бул митип алыптыр. Мына сүннөтү митип окуйт экен, чалабыз жок. Фарзы митип окуйт экен. Мына аял менен мындай мамиле кылат экен, бул күйөөсү менен мындай мамиле кылат экен. Бул атасына мындай кылат экен. Бул не берет? Кээ бир бар, бир айылдагы адамдар кантип жашап атат, эмне кылып атат, киреше чыгашасына чейин бүт баарын жаттап билип алгандар бар. Ошондон көрө пайдалуу пайгамбарыбыздын өмүр баянын, пайгамбарлардын өмүр баянын, өзүбүздүн каада салт, нарк насилдерибизди өздөштүрүп алып, кантип мен элге пайдам тийгизсем болот? Ушак мененби же жакшы бир пайдалуу бир иштерди жасап, артта келаткан муундарга пайдалуу бир жол көрсөтсөмбү деген ниет менен алектенишибиз керек эле. Ошентип алектене берсек, Кудай буйрса эркек киши эртең менен эрте чыгып кетиш керек, кечинде эмне болуш керек? Кечинде Кудай буйрса деп туруп берекелүү кайтып келгенге аракет кылыш керек. Баягы мусулман деген ушундай куш сыяктуу дейт го, эртең менен ачка чыгат, кечинде ток кайтат деп атпайбы? Ошондой мусулман ушундай болуш керек экен. Кудай буйрса берекелүү, кирешелүү кайтайын деп барып, бала чакаңызга мөмө жемиш, андай мындай нерселерди алып келип алып, жалаң позитивдүү, жакшы көз караш менен караганды үйрөнсөк, керек болсо башканы байка коелу. Кийген кийимибизден, ичип аткан чайыңыздан рахат алганды үйрөнүп алсак, Кудайым буйрса, үй бүлөдө тополоң тозук болбойт. Кээде аял киши сүйлөнүп калат, балким бир нерсеге капа болуп аткан, кейип аткан болушу мүмкүн. Ошол кезде укмастан болуп коюш керек. Эгер сиз үчүн пайдалуу болсо. Кээде ашка чаап кетет, эмне болот? Сиздин бир туугандарыңызга жолубой калышы мүмкүн. Кантип? Айылдан ата-энеңиз келип аткан болсо, бар карындаштарыңа, эжелериңе айтып турчу, ошолор тозуп алсын, анан биздин үйгө келсин да деген сыяктуу бир пикирлерди айтышы мүмкүн. Ошол кезде эмне кыласыз? Жок, алтыным. Сенин ата-энеңди, бир туугандарың кандай мен сыйлап аткандай, сен дагы мен үчүн эмес, Кудайдын ыраазылыгы үчүн, менин көңүлүм үчүн эле ата-энемди, бир туугандарымды сыйлай кой. Эртең биз деле кайната кайнене болобуз деген сыяктуу ошол кезде билдирип коюп, анан жакшы жакка бир адамдын аң сезимин, билимин, ой жүгүртүүсүн өнүктүргөн азыр толтура курстар, окуу жагына багыт берген, өсүү жагына багыт берген тренингдер, курстар ачылып кеткен, ошолорго апарып алып келип туруш керек экен. Ошон үчүн пайгамбарыбыз эмне кылган? Айша энебиз менен баягы кубалашма ойноп койгон, кээде колуна көтөрүп койгон, эркелетип койгон, керек болсо сөздү айтты. Эй, мага болгон сүйүүң канча деп Айша энебиз минтип тийишип койгондо, пайгамбарыбыз чие түйүлгөн түйүндөй бекем деген, эч кыжалат болбо деп. Мына ушул сыяктуу сөздөрдү мындай айтып, кээде бир белек бекчелерди алып келип берип коюңуз күтүүсүздөн. Кудай буйрса баары жакшы болот.